Акылбек кыз айтат, жанагындай айткандай шарт бул жерде эч уялбастан тартынбастан айтыш керек. Махр деген бул сиздин аз кабылга турган болчукта уялуудан сурай турган белегиңиз. Ошол белекти эмне талап кыласыз? Эмне сурайсыз? Эч тартынбастан, уялбастан айтыш керек. Бул нерсе сиздин артыңыз чечилет. Бияка журналда да жазылат, нактуу насият. Ошого бир эле кетебиз менин барымды сураган Бактылуу, эки деле бактылуу болсун. Алла таала менин жанымда канча насип кылса, жолдошумду ошол өмүрүнүн аягына чейин менин жанымда болсун, мага бермей болсун, сүйүүсүн ардасын, менин балдарымдын сүйүктүү атасы болсун, мен кааларым ошол. Бул өтө жакшы нерсе. Маанилик жактан сурай турган нерсе бул жакшы. Бирок маддий деп коет араб тилинде. Жана айткандай бир буюм колго тие турган нерсе болуш керек. Бул шариятта каралып турган нерсе. Бул бирок кыздын иманы бар экенин белгиси. Бактылуулук сураш, себеби адам өзү турмушту куруп кетип атканда бул бактылуу болуш эки жактан бир талап кылына турган нерсе. Кыз жактан да, бала жактан да. Бирок азыркы айткандай бир белек сураш керек. Сиз эстей турган белек сураш керек. Эч уялбастан тартынбай сурай бериңиз.